Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мекендештер, мекенчилер. Кандайсыздар, жакшысыздарбы, иштериңиздер жакшыбы? Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар. Ушул эфирде кайдыгер карабай бөлүшүп коюшуңуздар суранам жана өтүнөм. Бул эфирде эмнени айткым келип атат? 2 жана 3 маселеге токтолуп кетүүнү туура көрдүм. Эмнеге дей турган болсок, азыркы убакытта коомго Садыр Жапаровду мокочо көргөзүп, Ташиевди мокочо көргөзүп, Садыр Жапаров менен Ташиевди зөөкүр көргөзүп, ошонун образын жаратып атканын баарыбыз эле көрүп турабыз. Бирок мен бир канча жыл, 4-5 жыл аркага жылууну туура көрдүм. Тилекке каршы 2017 жылы 25 мартта Садыр Жапаровду жана Садыр Жапаровдун күнөөсүз тарапташтарын жана анын балдарын Садыр Жапаровду өзүн тез аранын ичинде соттоп туруп 11 жыл 6 айга соттогон, адан кийин 8,5 жылга соттогон, менин атамдын бир тууганын жана Калыбек Жапаров, Эриклам Тагаев жана башкалардын бардыгын. Андан кийин Садыр Жапаровдун бир тууган байкеси Сабыр Жапаров жана өзүнүн баласы 8 ай соттолуп, акталып чыккан. Мисалы, мен айтып кетейин дегем, кече парламентте Алмазбек Атамбаевдин баласы азыркы камалып жаткан саясий туткундарга боштондук, аларга Садыр Жапаров өзүнүн ырайымдуулугун көргөзүп койсо болмок деп айтыппыр. Мен ошол Сейит Атамбаевге айтып коер элем. Атаңдын убагында сенин атаң башкарбай эле алкаш атаң тилекке каршы ичип, мамлекеттик машинаны шопуру Икрамжан Илмияновго карматып койгону бул далил жана факты болчу. Анткени бүттүк саясатчылардын бардыгы шопур чечет, Икрам Илмиянов чечет деп, рулду монтип көргөзүп аткан полный бүттүгүн социалдык желелерден жана адамдардан, чоң саясатчылардан угуп эле жүргөнбүз. Ошол убакытта, азыркы убакытта ачкачылык жарыялап, мына бизди мыйзамсыз камап атат, мыйзамсыз соттоп аткан деген бардыгы бүттүгү Атамбаевдин камаганын убагында бул эч нерсе болбой калат. Атамбаев анткени Жапаров Садыр Нуркожоевич Москвадан Казакстанга келип, Казакстандан Кыргызстанга кирген кезде посттон тозуп туруп, ошол жерден колу бутун кайрып туруп, сразу ГКМБга Абдилдин приказы менен, Атамбаевдин приказы менен алып кирип кеткен. Ошол жерде ГКМ болобу, МВД болобу, жана башка сотрудниктердин бардыгы Садыр Жапаровдун активдүү тарапташтарын, Садыр Жапаровдун тарапташтары, сүйлөп аткан тарапташтарын бардыгын камаган. Ошолордун бардыгын кармаган. 3 автобус адамды алып барып туруп, ар бирөөнү Аламединскийге, Первомайскийге, Октябрьскийге жана башка Ленинскийге бөлүп туруп, 3-4 сааттын ичинде 48 саатка камап салган. Мына ушундай зөөкүрчүлүк убакыт, зөөкүрчүлүк күндөр өткөн да. Бирок Садыр Жапаров жана Садыр Жапаровдун тарапташтары биз бийликти алабыз, биз бийликти басып алышыбыз керек, биз же алар камалат же биз камалабыз деп эч убакытта алар андай чакырык жасаган эмес. Эчтеке жасабаган күндө дагы тилекке каршы алар соттолуп кетишкен. Алды 11 жыл 6 айга Садыр Жапаров соттолса, анын тарапташтары 8,5 жылга соттолуп кеткен. Ошолор Садыр Жапаровдун тарапташтары жана Садыр Жапаров дагы ачкачылык жарыялабай, эч кимге өзүнүн эмесин мына мени өлтүрүп атат, мени минтип атат деп эле унчукпай эле барып, мыйзамсыз кылып атасыңар деп эле мыйзамга баш ийип, унчукпай түрмөдө жаткан. Эми камалганына бул аферистер, бул уурулар, фейктер, боттор, троллдордун командасы камалганына 2 ай болду. Үйлөрүнөн курал жарактар, акчалар, жана сүйлөшүүлөр, жана башка мисалы аудиозапистер полный бүттүгүн тарап атса, биз же камалабыз, же булар камалат, же булар болот, же биз жок болобуз деген ушундай сөздөрдү айтып аткан адамдар 10 миң, 20 миң адам топтоп аянтка мондай кылабыз деп, азыркы убакытта элдин башын айлантып, манипуляция кылып туруп, жок биз парламентке сес көргөзөйүн дегенбиз, жок биз парламентке минтейин дегенбиз деп, ошол жерде жанагы 2 сөрөй депутат жүрөт. Эми 19 тонна алтын дурдап кетти деп туруп, калдайган калың элге айтып чыгышты эле, Улуттук банкка барып, парламенттин ушу депутаттары барыппыр,
ошол жерде Исхак Масалиев ошол парламентте ушул алтындык кароо боюнча ошо комитеттин төрагасы болду эле. Тилекке каршы мен ден соолугум сразу жараба калды деп туруп, ал комитеттен чыгып кетпир дагы башка адамдар барып карады, 39 бирдеке тонна алтын бар экен чындыгында. Садыржа барып 40 тонна бар деген бул чындык экен деди да. Эми 40 тонна алтынды, 19 тонна алтынды Садыр Жапаров урдап кетти, анын бир туугандары урдады деп калдайган калың элге ошондой таризди көргөзөйүн деди, болбой калды. Андан кийин булар шоуду уюштурду, Кемпироватты уюштурду. Адан эле бир аз өткөндөн кийин мына Кемпироваттан кийин баардыгыбыз ачкачылык жарыялайбыз. Баардыгыбыз мына монтебиз, аялдардын акыбалы мондай болуп атат дейт. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич, Адахан Ийит, сага айтарым. Мамлекетте канча деген жерлер сатып жүргөн сенсиң. Мен өзүмдүн жаныман акча жумшап Баткенге 2 жолу барып келгем. Кемпироватка 1 жолу баргам. Токмоктун тушуна 2 жолу барып келдим. Жана Каркырага 1 жолу барып келдим. Талас областынан Маймак менен жанагы Көксайга 2 жолу барып келдим. Сенин сатып жүргөн жерлериң булар. 4 көчө 275 метр жердин айынан 101 адам сен айынан кайтыш болгон. Нечен деген жылдардан бери ошо уруш талаштын айынан ошо сен айынан ушул уруштун баары чыгып келген. Адахан, отуруп ал, ушу бийлигиңди урдум. Мен парламентиңе келбейм, келгим да келбейт дейсиң. Сага окшогон мойнунан байлаган итти ит ууга жарабайт дегенде болуп, парламентке келгиң келбесе эмнеге келип атасың? Ошол жерде провокация кылып төңкөрүш жасайбыз деп чет мамлекеттен акча бөлүнүп аткан адамдар менен парламентте укугуң болуп туруп эмне үчүн жүрөсүң? Фейк бот тролл командаң дагы деле азыркы убакта фас деп Жапаров менен Ташиевди, мени жана башкалардын баарын жамандатып атасың. Урматтуу кыргыз элим, калдайган калайык калкым, булар шоуду баштады. Ушуну бир билип койгула. Бул шоудун бир эмеси, түрү. Анткени мынакей Оразайым Нарматова, Илгиз Шаменов, тигил Эмил Жайчиев, Тилекмат Күренов жана башкалар акыркы эле чыгышында монтип чыгышты эле. 26 октябрда улуттук улуу жыйын болот. Улуттук улуу жыйынга баарыңарды чакырабыз. Намустуу жигиттер барсыңарбы? Качанга чейин ушул зөөкүрлөргө, качанга чейин ушул ууруларга, Жапаров менен Ташиевке ушул бийликти карматып кое беребиз? Давайчы булардын эмеге аянт калып чыгып туруп, буларды өзүбүз жазалайбыз. Буларды атабыз, курал жарактар менен ушундай нерсе кылабыз деп Шаменов, Тилекмат жана башкасын бүттүк айтты эле ошол жерде. Эмне үчүн булар кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт? Эми азыркы убакытта мыйзам менен сурап койсо, биз өлгөнө калдык, биз үшүп атабыз, биз мондой болуп атабыз дейт. Түрмөнү силер эле көргөн эмессиңер. Түрмөнү менин бир тууганым Жапаров мына азыркы убакытта Садыр Нуркожоевич президент ошодо көргөн 3 жыл. ЭВСке, СИЗОго, тетигил алда Молдавановкага, 27-29га, Одинёркага жана башканы полный бүттүнө мен барып жүргөм. Мына 47ге сыз жерде жатчы. Урматтуу кыргыз элим, түрмө бул бейиш эмес. Жылаандын баласы дагы душманды ал жерге түшпөсүн. Бирок ушундай көтөндөй жерде, катуу сөз менен айтканда, көтөндөй жерде жатат. Чычканың бул жер, тийгенин бул жер, тамагың ушул жерде болот. Сыз жерде жаткан убакыттар болгон ошол. Мына Жапаров менен эмеге тигил анын тарапташтарына алдына бир матрас салып, алдына бир обогреватель берип койгон эмес. Ошол убакта да обогреватель киргизбей, сайдырбай, кандай гана кыйноолор болгонун, жата калса жерге эметип туруп, киргизип туруп, кандай гана кыйнаган, мисалы, казып туруп ошол эметпей, мындай отургузбай, атайын эмелерге бир оролорго салып ушундай эмелер иштер жасаган. Мисалда ошол убакытты көрөлү, алардын баарын кимдер кылды? Мына азыркы убакта Сейит Атамбаевди менен аябай аппак болуп сүйлөп атат. Ой, бул ырайымдуулук кылып коюш керек, бул мындай кылып коюш керек деп. Сени атаң эмени азаттыкты бергенде, клубту бергенде сотко, жана башка мына эметип, Нарын Айыпты 90 жаштагы апасын үйүнөн чыгарып коюп туруп, үйүн мамлекетке чеберип аткан кезде, Нарын Айыпты жана башкалардын полный журналисттердин бүттүгүн 10 миллион, 100 миллионго берип аткан кезде, эмне үчүн атаң айткан эмессиң? Ата, акмакчылык кылып атасың, арактын айынан адашып кеттиң. Илмияновго ушул эмени бербешиң керек эле. Мына бүттүгү саясий эменин баары өлдү. Ушул Кыргызстандын бүттүгүн мына биз куратып бүттүк. 386 миллион долларды кулкунубузга куюп коюп туруп жеп койдук. Миллиард деген доллар акчаларды мына тигил
Тарых музейде биз жеп кеттик. 40 адамды дача суда душмансыз биз кырып койдук. Батукаев башкезерди биз ону бир тууганыбыз пленге түшүп калып ошонун ордуна абмен кылдык деп. Эмне үчүн айткан жоксуңар ошол убакытта? Мына урматтуу кыргыз элим, ачуучундук ушундай. Мен азыркы убакытта моолардын түрмөдө жаткандарын көрүп алып, мен мындай жыргап аткан жокмун. Чынында мен буларга күйүп турам. Бирок булар бир канчалык деңгээлде күнөөсү бар, бир канчалык деңгээлде мамлекетти басып алабыз, мамлекетке бүлүк салабыз, төңкөрүш жасайбыз деген адамдар булар. Ана Мадумаров ушинтип эле азыркы убакытта депутаттык эмек түзүшүбүз керек дейт. Адахан, сен кече эле 19-жылы эмне деп айттың эле? 19-жылы сен айткансың. Кемпирабадка эч ким басып бара албайт, ал жерден эч ким балык кармалбайт. Анткени мамлекетте Сооронбай болчу ошол убакта президент. Мамлекетте президент жок болсо ушундай болот деп айттың эле. А кече эле бизге президенттик башкаруу керек деп айттың, сен аферистигиңди тастыктап коюн. Президенттик башкаруу керек деп Садыр Жапаров президенттик башкарууну киргизгенден кийин бул президенттик башкаруу бизди түп тамырыбыз менен жоготот, бизди бул сазга тыгат деп айттың. Мына Адахандын 600-дүүлүгү, Адахандын 200-дүүлүгү ушул жерден факт экени билинип турат. Кече өзү эле 1-2 жыл алдын курултай болуш керек. Бул курултай деген анткени мамлекеттин президенти ошол курултайда ошо элге отчет бериш керек. Мындай болуш керек, эл менен сүйлөшүш керек, баарлашыш керек деп айтты эле. Кече мен бул курултайды тааныбайм, мен бул курултайды сотко берем дейт. Сен ошол жерде 1500 делегатты сен кантип сотко бересиң? Сени канча жылдан бери саясатчылар менен уурулар менен биригип алып, канча жылдан бери суракка тартылбай жүрөсүң? Айбалаев сен менен соттошо отуруп сен акырыңа жетпей атат. Анткени сен Атамбаев менен 5 болчуң. Сооронбайды калпелерди сындап коюп, ал менен да 5 болчуң. Азыркы убакытта сенин эң коркунучтуу, эң душманың ким болду? Жапаров болду. Анткени сен Жапаровду эч убакытта ойлогон эмессиң. Мамлекетте ушинтип президент болуп, мамлекетте ушинтип буттан тургузуп, саздан чыгарып кетет деп такыр ойлогон эмессиң. Ошонун себебинен ушундай кадамдарга барып өлүп атасың. Кече парламентте туруп алып сайрап атасың. Муну адамдар өлгөнө калды, муну адамдар минткене калды. Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, төңкөрүш жасайм дебей, ар кимдин саясий тролл болбой, ар кимдин блогер болбой, ар кимдин жалданма адам болбой, ар кимдин амбициясы болуп, бийликти басып алабыз, эбегейсиз байлыкка ээ болобуз дебей эле, соттон адилеттүүлүк таппай, Атамбаевдин убагында, Бакиевдин убагында, Сооронбайдын убагында, Акаевдин убагында, Отунбаевдин убагында жана башка адамдардын убагында азыркы убакытта дагы соттон жабыр тарткан, камалып кеткен күнөөсүз адамдар кекиртектер. Амне Мадумаров, сен ушунчалык элдин өкүлү экениңди эми сезип атасыңбы? Сен элдин өкүлү эмессиң. Анткени сен ант берип аткан кезде сен ошол парламентте мыйзамды бузуп, парламентте өзү эме бар, ошону бузуп, сен Орозай экөөңөр ант берип аткан кезде колуңарды конституцияга койбой, мыйзамга койбой ант бергенсиңер. Силер ошол эме мыйзам менен карай турган болгондо силер эл өкүлү эмессиңер. Жана сен өзүңдүн гана саясий троллдордун өкүлү экениңди тастыктап койдуң. Эл үчүн 30 жыл аралыгында эл үчүн мамлекетке, элге күйүп эмне иш жасадың? Бир суроо. Кыйын экенсиң, ушунчалык мамлекетке күйөт экенсиң, мамлекетти сүйөт экенсиң, Мадумаров. Мына азыр эле Ихсан, мына Ансар, ушуга окшогон кооперативтерден жабыркаган адамдар кекиртектен. Ошолор жабыркап аткан адамдардын полный бүттүгүн айт. Парламентте ошолорду сүйлө, ошолор жоопкерчиликке тартылсын. Ошолорду реклама кылып аткан жана ырчы, чорчу, блогер чалыштар, ошолор жоопкерчиликке тартылсын де. Чынында кыйын экенсиң. Мен азыркы убакытта мисалы жалгыздык экен, бир адам бир нерсеге жетишпейт экен, бирок силер жанагы чимкирик депутаттар отурат кээ бирлери. Силерге караганда бир топ иш жасап атам. Мамлекетке бир аз болсо да салым кошоюн деп, соттордо адилетсиздик болуп атса, МВДда ошо милициялардан, укук коргоо органдарынан жабыр тартып аткан болсо, жана башка уурулардан, жана аферисттерден жабыр кылып аткан болсо, ошолорду колдон келишинче өйдө жака жеткирип, элге жардам берип атам. Элементарный эле Ак Ордодогу жанагы аферисттерди 7 участок, общий 42 участок болчу, ошо 42 участокты элдин эсебине өткөрүп бердим. Бул менин элге кошкон, мамлекетке кошкон менин бул парызым жана карызым.
ошо парламентте отурган адамдар жоопкерчиликти мендей алсаңар, силер бир той иш жасамаксыңар. Анан Мадумаров, адамды күйдүрөсүң. Мага соттон адилеттүүлүк таппай, камалып кеткен Жапаров Садыр Нуркожоевичтен ырайым сураган адамдар кекиртектен кайрылат. Мына күйөөсү ооруп атат, өлүм алдында жатат. Мына сүрөттөрүн жөнөтөт, видеолорун жөнөтөт. Кыйын экенсиң, ошолордун укугун коргочу. Кыйын экенсиң, элдин өкүлү экенин ушул жерден тастыктачы, ушул жерден далилдечи. Дагы да болсо, могу саясий туткун буздап аткан калп эле бузуку аферистер дагы да болсо эртең булар түрмөдөн чыгып кетишет. Жанагы 200 сом мурдап тоогурдаган адам 20 жылга кесилип кетет. Төңкөрүш жасайбыз, бийликти басалабыз деген адамдар 2 айда же 2 жылда чыгып кетишет. Дүйнөдө өзү адилеттүүлүк болбой жатат. Ошого Адахан сага айтарымда, адамдын тилин кытыштырбай, иштейсиңби, иттей болбой, иште достойный. Иштей албайсың, мандатын тапшыр да жогол. Колуңан коко тыйын келбейт, элге эчтеке жасаган эмессиң. Колуңдан президенттик тактыдан башка бардык кызматтарда отуруп келгенсиң. Колуңан коко тыйын келбейт, тескерисинче биздин жерибизди Кыргызстанда айланып туруп, бардык жерди сатып жүрген сенсиң. Сен сабаттуу болуп, мына сөз кезеги келгенде айтып коеюн, сен сабаттуу болуп, Оразайым Нарматованын диплому жасалма болуп чыкты. Туурабы? Сенин айлана тегерегинде жүргөн адамдардын бардыгы неграмотный. Эмнеге дей турган болсоң, менен караганда дагы да жакшыраак билесиң. Сен калп эле тиякта жүргөн мигрантты көтүңө ээрчитип алып, ошо мигранттын трудовой книжкасын ошону жасап, ошонун жанагы мурда иштебегендер компанияда иштеген, бул жерде иштеген, тиги жерде иштеген деп туруп, ошолорду жада калса ойношуңа чейин кызматка алган сенсиң. Мен эмесмин ал. Мына ошо кече 3-өө чыкты. Муратбек уулу Азамат жана 2 кыз чыкты ошол жерден. Мына 3 эместен жасалган, трудовой книжкасы жасалган, Нарматованын диплому жасалма болуп чыкты. Сенби ушу сабаттуулук, туу чокусу ушулбу? Оразайым Нарматова камалган күнү, жана төңкөрүш жасайбыз деп атканда адамдар камалган күнү сен саунада жырга эс алып жүрөсүң. Кана ыйман, кана ынсап, кана тазалык, кана ушу адилеттүүлүк. Сенин жанагы 3 нерсени айтасың. Ыйман, тазалык, адилеттүүлүк дейсиң. Ыймандын ыйсы жок сенде. Мадумаров жеткен 200'дүү аферис адамсың. Менин оюма койгондо сени давно камап салмакмын мен. Мен колумда должность болгондо сени давно камамакмын. Анткени сени эл өзү талап кылып атат. Кама, ушуну камагыла депчи. Эч кимден коркпой туруп, сени камап туруп, түрмөгө отургузуп туруп, кандай эле жер сатат экенсиң, наказать этпекмин мен сени. Просто колумда бир кызматың жок, должностың жок. Же ушу Ташиевдин должностун берип койсо, же Зулуштун должностун берип койсо, мен сени нагло эле камамакмын. Бу парламенттегилер жанагы коркуп, өздөрүнүн аркасынан коркуп, бардыгы коррупционер, бардыгы ууру көпчүлүгү депутаттардын. Ошолор эртең бардыгыбызды бирден алып кете бербесин, баарыбыздын ошо бизнес жанагы эме левый бизнестерди кылган үстүн бардыгы эртең билинип калбасын, баарыбызды ушинтип тартып кетпесин деп сени ошол жерде алып калган. А так сен ал жерге керегиң жоксуң. Ал жерде агай болуп алыпсың го. Сен эле акылдуусуң, калган баары тупой да. А бирок тескерисинче тупойлордун баарын топтолгансың. Только тупойлорду топтойсуң. Трудовой книжкасы жок, военный билети жок, диплому жок, жасалмаларды баарын ошолор топтолгансың. Ошого сенин жанагы азыркы убакта урматтуу кыргыз элим, булар 200'дүү адамдар, ушуну бир билип койгула. Равшан менин кудам болсо дагы, Равшан жеткен аферис 200'дүү. Кемпирабад үчүн отурам дейт. Кемпирабадты наракка коюп кой. Кемпирабад эмес, Маймакты ошо Мадумаров сатып аткан кезде, Көксайды Мадумаров сатып аткан кезде, ушул аферис депутат болуп отурган. Бир дагы унчуп койгон эмес. Адилеттүүлүк ачуу чындыкты айткан эмес Равшан. Анткени ага похуй болгонундай айтканда. Мына ушундай эле айтайынчы. Пофиг буларга. Мамлекет уру ойнойт. Равшан кекиртектен байлыгы. Эбегейс байлыкка ээ болгон. Кече эле Равшан, ушу мындай эле Равшан Айдардын аркасы менен Айдардын аркасын жалап, ушу буттан туруп кеткен. Мен
азыркы убакытта бир президенттин балдары менен жүргөн жокмун. Же президенттин ушу жанында жүрүп, ошолордон бир эме алайын, байлык алайын, мондай алайын деп жүргөн жокмун. Тескерисинче мамлекетке жардам берип, ушу проблемасы чечилбей аткан адамдардын проблемасын чечип бергенге жардам берип, үнүн жеткиргенге аракет кылып атам. А көпчүлүк адамдар президенттин атын сатып, президенттин атын колдонуп, өзү үчүн акча иштеп, мансап иштеп, байлык иштеп, эбегейсиз байлыкка ээ болуп аткан Атамбаевден баштап, тигил Бакиевден баштап, Акаевден баштап, Сооронбайдан баштап ушинтип жүргөн кошелектөр бар экени жашыруун эмес. Ошо урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, шоулор ушунчалык болуп атат. Шоулор. Мадумаров 5-чи микрофон деп парламентте чыгып алып, караандай калптарды айтып атат. Мадумаровдун калп айткан дагы бир жолу айтып коеюн. Баткен областына барып, ошол жерде УКМКнын балдарын келгилечи, міне муну текшерип атасыңар деп, үй бүлөсү менен контрабандист адамды калкалап, ошону чыгарды эле. Бирок тилекке каршы факты менен ошо Баткен областынын жашоочулары булар контрабандист, Өзбекстандан контрабанда чыгарат. Селитра, бензин, итпай, чотпай, фрукт бүттүгүн чыгарат деп айтып берди. Мен ошондагы Мадумаровдун ошол убакта жүзүн ачкам. Мадумаров ушундай аферистик иш менен алектенгени бул факты. Азыркы убакта Жапаров менен Ташиевди жөн эле мокочо көргөзүп атат. Жөн эле мокочо көргөзүп атат. Мыйзам чегинде жооп беришсин. Мыйзам бар. Соттор адилеттүү карасын, эч кимди каралабасын, эч кимди табалабасын, эч кимге эме кылбасында болгон гана факты менен чыгарып туруп, ар кимисине ар кандай чечим чыгарсын. Анан азыркы убакта кулап калып, ачкачылык жарыялап, мына мондай аялдарга райым көргөз керек, андай мындай деп аткан жанагы депутат сөрөйлөргө, жана Атамбаевдин баласына окшогон адамдарга айтар элем, эй, сен атаң убагындачы түрмөдөн канча адам өлүп чыккан, биз аларды билебиз го. Канчасын ошо түрмөдөн чиритип, сабап өлтүрүп койду ошол жерден. Биз билебиз го, мен барып жүргөн, түрмөлөргө барып жүргөн. Эрте менен барсам кечинде чыктым ошо түрмөдөн. Жөн эле греф деп коет, жанагы тамак киргизип чыкканым ошол болчу. Ошол жерге свиданияга барышат, 2-3 күнгө барышат. Ошого барган кезде, ой, ал адамдар түнү менен очередь күтүп отуруп сорго кирет. Эми сотрудниктер аман эле болсун, иштебейт, вообще иштебейт ошол убактачы. Азыр мен бара электим, бирок мурда ошол убакытта такыр иштебейчи. Жүрө берет, колу бош, карабайт, күтүп тур деп коет, болду бүттү. Ошондой заманды кечиргенбиз. Өлө кыйналган заманды кечиргенбиз. Менин дагы ошол убакытта барган күндөрүм бүт эсимде. Биринчи күндөн баштап бир тууганым чыкканча акыркы күнгө чейин соттон сотко, түрмөдөн түрмөгө каттаганбыз. Эми азыркы убакытта чыгып алып, ушундай айтып аткан адамдарды көрүп күйөм да. Чынында жанагы темпураватка күйүп аткан адамдар, мамлекетке күйүп аткан адамдар, Мадумаровго окшогон жасалма акмактар камалып жаткан, эчтекеси жок, крышасы жок. Моногул камалгандардын бардыгы Мадумаров сен айыңан камалып кетти. Анткени сенин амбицияң, президент болом деген амбицияң бар. Кече Атай Бейшенбек айтты, Канат Хасанов айтты, Мадумаров менен Исхак Масалиев кана, каяка кетти булар деди. Кече эле булардын аты чыкты эле, булар дагы жоопкерчиликке тартылат деп. Эмне үчүн булар жок деп. Же булардын бүттүгүн салып берип койду дагы өздөрү ак болуп чыгып кетиштүү деди. Мадумаров, Адахан, сен аркаңан канча деген адамды какшатып атасың, канча деген адамды каматып атасың. Өзүң сүттөн ак болуп туруп, депутатский мандатың бар, отурасың. Мен депутаттардын бардыгын жаман дебейм. Депутаттардын арасында мен сыйлаган красавчик депутаттар бар, молодец депутаттар бар. Өзүнүн мамлекетине, өзүнүн жерине, өзүнүн элине, өзүнүн айылына, өзүнүн областына, Кыргызстанга салым кошуп аткан мондай депутаттар бар. А бирок Мадумаровго окшогон популисттерди, буга окшогон акмак айбандарды коомго ачуучундук менен айтпаса болбойт. Анткени буларга факты далил менен айтыш керек. Факты далил менен айткан үчүн Жапаров Садыр Нуркожоевичке чейин кайрылып, но Бекзатты токтотуп койгула. Бул Бекзаттын оозун жабыңыз деп айтып атат.
Жапаров Садыр Нуркожоевич, эмне үчүн мен адилеттүүлүктү ачуучундукты айтып атсам, мен оозумду жабат. Мен Оразайым Нарматовадай болуп, намустуу жигиттер чыккыла, ушул бийликти жоготолу, давай мунунтели, давай тигинтейли деп мен айткан жокмун. Мен мамлекеттик төңкөрүштү, мамлекетке төңкөрүш уюштурайлы деген жокмун. Мындай айтканда Мадумаровдун планын, Мадумаровдун ушу эмесин айткан жокмун. Амбициясын. А бирок ошонун түздөн тура эле болгон Оразайым Нарматов болчу да. Туурабы? Эми Мадумаров, өзүңдүн үй бүлөңдү жыргата албай, үй бүлөң менен ажырашып бүттүң. Өзүң менен кошкондо 6 мандатың бар. 6 мандаттын дагы 2 эле калды, 3 эле калды. 3 чачырап кетти. Сен ошо 6 мандатты адам сыяктуу жыйналбагандайын, адам сыяктуу кармалбагандайын, 6 адам башын бириктире албагандайын 7 миллион адамды сен кантип бириктиресиң? Айтчы. Чыккынчысың сен, аферистсиң. Жеткен чыккынчысың. Мен сага ошентип эле айтам. Мен эртең Жапаров кеткенден, Ташиев кеткенден да сага айтам. Атамбаевдин убагында да айтып жүргөм. Могу алкаш Атамбаев мына камады менин бир тууганымды. Жапаров, Ташиевтерди ушундай камады, мунунтти деп айтып жүргөм убагында. Аны ошол жана камалып жаткан Оразайым Нарматова ачкиси муну жерге коюп алып, мына монтип тагып алып мени карап турчу. Соттордун алдына барганда сүйлөгөндө. Ошол убакытта камера деген, интернет деген өтө мындай заманбап жетишкен эмес. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, муногулардын шоолоруна алданбагыла. Жерди сатып жибер деди. 19.785 гектар мамлекетке алынды. Мурда, Кемпирабад, мурдатан эле Усубалиевдин убагынан баштап эле Кемпирабад ошол Өзбекстан тарапка кетип турган. Бул чындык. Андижанский областка жарымы карайт, Өзгөнск районго жарымы карайт ошол областына. Бул чындык. Сатып жиберди, берип жиберди деген карандай калп. Ушуну туура түшүнгүлө. Ал бүткөндөн булар түрмөгө камалгандан кийин аудиозапись полный бүттү тарады. Ал монтаж эмес. Ал коюлган. Өздөрүнүн ичинен бирөө жаздырып чыккан. Аны ал жана Тилекматты качып кетти деп жүрөт ал. Тилекмат чыгып алып саясий эксперт болуп азыркы убактачы. Ошого урматтуу кыргыз элим, провокацияга алдырбагыла. Жанагыл Темиров Лайв, Апрель ТВ, жана башка бузуку телеканалдардын, бузуку тиги сайттардын полный бүттү раскачка кылып, мына кулап түштү, мына оор болду, мына монтти, Ташиев минтип кетти, Жапаров минтип кетти деп коомго жаман көргөзүп атат. Ташиев менен Жапаровдун дагы ушул убакытка чейин кылган мамлекетке кызматын эсептегиле. Келелекте бийликке канча кызмат жасаган, келгенден кийин 1 жыл 8 ай ичинде мамлекетке канчалык деңгээлде кызмат жасаганын карагыла. Бир эле армия тармагын карай турган болсок, военный тармагын карай турган болсок, 65 миллиард сом ошол жака кетти. Баткен областына 400 миллион доллар кетти. Мына ачуучундукты айтып коеюн. Баткенде жабыркаган кезде үйлөр тажиктер тараптан күйүп, мурда да болгон 3-4 үй, 4-5 үй күйүп кетип. Кайсы Атамбаевдин убагында, Сооронбайдын убагында ким салып берди? Ошолорду Ташиев салып берген дагы да болсо, Кыдыр Шаевич. Ким салып берди ошолорду? Адахан сайрап жүргөн аферист сен салып бердиң ошону барып. Эми бир нерсеге сүйүндүм, бир нерсеге кубандым. 300 миллион сом кредит бар экен Баткенде, ошо жана ошо чегарачылардын, чегара аймагында жашаган адамдардын, ошолордун 300 миллион сому кечирилип, жана дагы адамдардыкы кечирилип. Аксай тигил эмеде чегарада Аксай деген айыл бар. Жана 275 метрдин өйдөсүндө, Ворук жакта. Ошол жакта жанагыл эме кылган тоок фирмасы бар адамдын эмеси күйүп кетти эле. Сарайы, атасы өтүп кетти, арты кайрылуу болсун. Бирок ошонун мамлекетте 12 миллион сом кредит бар экен, ошол 12 миллион сомду жокко чыгарып берип. Жада калса 2 жума аралыгында урматтуу кыргыз элим ачуучундукту билип алгыла. Бир жумада арыз жазып Айыл банкка жана башка банктерге, РСК банкка жана башка банкка эме калтырган экен, заявка калтырган экен. 2 жуманын ичинде бир жумада 15 миллион, экинчи жумада 15 миллион берип, бир эле адамга 30 миллион сом акча ушу 7 жылдык мөөнөт менен эс алуу эмес, 3 жыл эс алуу эмес бар экен. Ошондой мөөнөт менен 12 миллион сомун
кечип 30 миллион сом кредит берипир. Ал дагы пайызсыз кредит экен. Мына мисалда Жапаров менен Ташиевдин кылып аткан, элге кылып аткан бул эмгеги бир эле адамга эмес, урматтуу кыргыз элим. Бул бир эле адамга эмес. Ошол жердеги Баткен областында чек-арага жакын жайгашкан жабыркаган адамдарга кредит керек болсо, мамлекет ошолорду карап берип атат. Жана 600га жакын үйү кече жакында күйүп кетти. Ошолордун бардыгын соц объектилер бар, мектептер, садиктер, ФАПтар, больницалар жана башкалар бар. Ошолордун полный бүтүн ордуна келтирип атат. Мектептер салынып атат, жолдор салынып атат, эбегейсиз мамлекетте иштери болуп атат. Мына аэропорттун ишти, мына Ысык көл областында аэропорт чыгып атат. Ошо аэропорттун уже котлованы казылып, жумуш уже кирди. Жерлерде, как обычно, мектептер жана башкалар бардыгы салынып жатат. Эми ушунун баарын көрүп туруп көрмөксөн болуп, жанагы фейкбот троллдордун командасына ээрчип кете турган болсок, анда бизди Кудай деле кечирбейт. Ошо урматтуу кыргыз элим, эфирибиз өтө узак болуп кетти. Кайдыгер карабай ушул эфирди бөлүшүп, өз ой пикириңиздерди калтырып коюңуздар. Мадумаровго окшогон аферисттерге, эки жүздүүлөргө алданбагыла. Мадумаров койнунда жаткан катынын кетирип жибергенден кийин, койнунда жаткан катынын ушул ажырашып кеткенден кийин, ушу балдары бойго жеткенде Мадумаров эми адамбы? Мисалы да. Өзүнөн башка адамды жакшы көрбөгөн адам да болчу. Өзүнө эле сүйөт Мадумаров да. Эми Мадумаровдун атасы менин атамды бирөө чыкты Куршаттан. Менин атамды машинага салбы койду деп айтса, менин атамды эмес, мени кечирип койгула, бирөө чалып калды. Бул алкаштын адамы, бунун атасы ичет деп мени кемсинткен эмеде Мадумаровдун атасы салбы койду мени машинага деп атса, анын атасы арактыктанып турса, менин атам намаз окуйт да. Ошон үчүн салбы койду деп айтып атат да. Ал жерде андай эмес. Ошол жанагы Байкенин атасы тилекке каршы ишчи экен. Ошол ичип жүргөн Байкенин баласы Мадумаровдун атасынын машинасына түшкөн экен. А Мадумаров ошону башкача тарифте көргөзүп, атасын аппак көргөзүп, өзүн аппак көргөзүп атат. Атасы ошол ичип жүргөн баланын атасын эмес, баласын салбай койгон экен машинага. Түртүп чыгарган экен монтип. Сен алкаштын баласысың деп. Мына ушунчалык текебер, шайтан да ушунчалык текебер болгон. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, булар бир өлкөгө таянып, бир эмелерге таянып, миллион деген, миллиард деген акчаларды каржылашып, мамлекетте төңкөрүш жасайбыз, мамлекетте бузукулук жасайбыз деп аткан адамдардан чынында тигил кадрлар, чынында туура эмес кадрлар бар. Садыр Жапаров 7 областта тең, 7 губернатор тең кетириш керек. Талас областы болобу, Ош областы болобу, башка областы болобу, бүт түгүн. Татыктуу, таза, мыкты мындай колунан иш келген, кабинетте отурбай турган, өзүн пиарлабай турган, эркек иштей турган адамдар келип иштеш керек. Ошондо мамлекетибиз өсөт, мамлекетибиз ошондо өнүгөт. Кадр маселеси чындыгында таңкыстык нормальный бар. Алардын баары убакыттын өтүшү менен буйруса баарын ордуна коет. Садыр Нуркожоевич өзү деле айтты, бардыгын ордуна коем. Эме аябай тамырлашып кетип, чынында кыйын экен. Акырынан бүттүгүн ордуна коюп атам деп атат чынында. Бирок Кудай буйруса, Кудай кааласа, канчалык результат болуп атканын эл көрүп атат. Провокаторлорго, фейкбот троллдорго алданбайлы. Жана могул кооперативдер боюнча аябай кайрылгандар көп. Ансар, Ихсан жана башкалар боюнча, булар боюнча реклама кылып, депутаттарга мен айтар элем. Депутаттар, давайчы ушундай бир мыйзам жазгылачы. Мен тааныган деле бир канча депутаттар бар, жакшы депутаттар. Давай мыйзам жазгыла. Ырчы, блогер жана башкалардын бардыгы итпай болобу, чотпай болобу атактуу адамдар бир компанияны реклама кылып аткан кезде жоопкерчиликти үстүмө алам деп туруп кылышсын. Же албай турган болсо алар жоопкерчиликке тартыла турган кылсын. Мына Ихсандын аркасынан 1000ден ашык адам жабыркаган. 1000 эмес, 5-6 миң адам бар. Мага келип жүргөн бир канча адам бар. 3 миллион, 5 миллион, 8 миллион, 6 миллион, 2 миллион, 800 миң, 500 миң, 400 миң ушинтип алданып калышкан. Ошо урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, айта берсек арман көп. Кудай буйруса, Кудай кааласа баары жакшы болот.
утуро эфир кылып турам. Бул 2022 жылдын акыркы эфир болуп эсептелет. Жанагы Facebook пачи болобу, жана антикоррупцион неме болобу, АДС болобу, жана башка жактан эмелер берип атат. Чынында грамоталарды берип, сыйлыктар берип атат. Ошолорду чыгарып коюп атам, тилекке каршы өзүм бара албай калып атам. Колум бошоп калганына байланыштуу. Анан ошону куттуктап, жакшы ой тилек айтып аткан инсандардын баарына терең рахмат, ыраазычылык билдирем. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Каралып аткан адамдар жок эмес, мени дагы кекиртектен жана саясий күчтөрдүн полный бүттүк фейктер, боттор, троллдордун бүттүгү мени каралап атат. Бирок мен өзүмдүн кандай экенин, ким экенимди өзүм аябай жакшы билем. Жана үстүмдөгү мени жараткан бир Аллах жана менин бир туугандарым, тууган уруктарым билет. Жана мени жакындан таанаган адамдар билет. Ошого урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар кайдыгер карабай, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, президентибизге ишеним көргөзүп туралы. Көрө жатарбыз кандай дагы эмнелер болот экенин. Булар дагы саясий эмелерин баштайт. Атамбаевдин убагында, Сооронбайдын убагында аялдар эмес, жаш кыздар, жаш балдар да камалган. Кандай гана кордуктар болгон. Алардын баары эстен чыгып калат экен. Азыркы убакытты гана эстеп, ошол калган убакытты унутуп калат экенбиз. Анткени инсан экенбиз. Ошол инсан деген эле эмеси, мааниси унутчак жана адашчак деп Алла Таала бизге мурда ошондой ат ыйгарган. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик, көрүшкөнчө. Ушул эфирди кайдыгер карабай бөлүшүп, өз ой пикириңиздерди калтырып коюңуздар. Мадумаров Адахан, адам бол. Эл сенен жийиркенип бүткөн. Сени көрөйүн деген көз жок.